Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн маалымат чыкпадыбы? Ташиевдин күйөө баласы Азамат Дыйканбаев камакка алынды депчи. Ана мен кызып көрдүм, сураштырсам, көрсө мага личкаман буга чейин бирөөлөр жазган экен. Ошол жабыр тарткан адам, ошол Дыйканбаевден жабыр тарткан адам, ошол арыз жазып, анан арыздын негизинде ошол Азамат Дыйканбаев деген жигитти камашыптыр. Ал кандай күйөө бала болот экен дегенде, Ташиевдин бир тууган агасы Каныбек деген киши ковидтин убагында кайтыш болуп кеткен экен. Ошол кишинин кызын алган экен. Ошол неме Азамат Дыйканбаев. Анан мурда кийин мындай бир жөнөкөй эле жашаган, жөнөкөй эле бир эч кандай мындай бир байлыгы деле жок, карапайым эле эптеп тирилигин кылган, ушинтип ошондой эле жигит экен. Анан кайнагасы, получается, кайнагасы болуп калат да, ошондо кайнагасы ГКНБнын төрагасы болгондон кийин анан ал кишинин, ал жигиттин доору башталыптыр. Анан баягы өзүнүн тааныштарына кыйын болуп, пейил күтүп, төрө пейил болуп, анан кийин мансап күтүп, жанына свита ээрчитип, ушундай болуп калыптыр да. Анан мага Саламат Алибаева деген адамдан кат келиптир, ушундай менде бир маалымат бар эле деп. Анан бүгүн байланыштым, мында байланышсам айтты ушундай Азамат Дыйканбаев деген мени арызым боюнча камалды депчи. Анан эмне болгон окуя экен деп сураштырып көрсө мындай экен. Ал ошол тиги эже менен жакшы мамиле экен. Мурдатан жакшы мындай тааныш болчу экен. Таанышпыз деди, бир жерден де биздеди, бири-бирибизди кичинекей кезиктен тааныйбыз дейт. Анан кийин эле бир күнү жүрүп эле баягы берки эже ломбард иштетип жүргөн. Анан бир күнү жүрүп эле баягы мансап күтүп эле анан кыйынсына баштады дейт. Анан бир немен бар эле дейт, жанагы бир Хайландер машинам бар эле дейт. Анан ошол Хайландер машинаңызды бериңиз, мен мага бериңиз дейт. Анан эмнеге берсе ага берем? Сен менин иним болсоң, наоборот мага жардам бер. Мен жесир аялмын дедим дейт. Анан ошентип жүрсөм, жок мен сага эгер бербесең анда көрсөтөм деп, анан кысым кыла баштады дейт. Анан кийин камакка алды дейт ГКНБ. Жалал Абадта Досмонбетовдун убагында ГКНБ камакка алып, 22 күн камап жанагы аялды. Анан 22 күндөн кийин ошол Хайландеринди бердим дейт, 2 квартирамды бердим дейт. Анан кийин баягы шылтоосу неме экен да, мындай ломбард иштетсе эле, бул сен элдин баарын эле тапканын баардыгын элден тартып алгансың деп, ошондой бир неме менен барып сүткөрлүк кылгансың деп эле баягы ошондой негизде айыптап жүрчү экен. Анан ошол кыскасы эми эч кандай далили жок, эчтекеси жок, сен муну бирөөдөн тартып алдың деп эле баягы апарып эле анан камап, жанантип анан Хайландерин алат, 2 квартирасын алат, анан кийин 1.600.000 сом төктүрүп, анан кийин чыгарыптыр түрмөдөн. Анан кийин ошо аябай опузалап, мына айтканды укпасаң ушундай болот. Кандай тиги неме кандай экен? Тиги жак гостиница жакшы экен. Ичин евроремонт кылып койгонбуз. Кичине эс алып чыктың. Чарчап да калдың эле. Тиги бу деп ушинтип мындай орой аябай жанагындай бир өтө бир ыплас деңгээлде өтө бир пастык менен шылыңдады дейт аябай. Ошондой жоруктарды жасаган экен да. Эми мен мунун баардыгын баягы негизи буга окшогон фактылар көп эле. Эмне үчүн мен муну подробно айтып атам? То есть Ташиевдин тегерегиндеги ошол күйөө баласы, подчиненныйлары,
баласынын достору, Шайырбек Ташиевдин окружениясындагылар ушулар ушунчалык көп кеткен да. Булар ушунчалык көпкөн да, элестетсеңер. Анткени буларга поводду ким берип атат? Поводду жанагы тиги тергөөчүнүн маңдайына отуруп алып, керек болсо мен аялдарды алып чыгам, аялдар чыгабыз деп атышат. Анан керек болсо 1000 камайбыз деп атат. Нар жакта 9000 калат, 1000 камаса деп. Ошентип тиги дөгүрсүнүп аткан касамкор, ууру, каракчы Камчыбек Ташиевдин жүргүзгөн саясаты мына буларга шыкак болгон да. Анан баягы жалпы баягы мындай элдин көзүнчө күпүлдөп кооз сүйлөп коет. А бирок арт жакта жанагындай за кулисам кандай сүйлөгөндүн көрдүңөр. Бул чет эле да бул. Андан тышкары дагы эгерде анын баардыгын жана прослушкалары, сүйлөшкөндөрү, запистери тиги бунун баардыгы кийин чыга турган болсочу, мен оюмча бар да. Запистер бар. Чыга турган болсочу, анда анда эми ошондон кийин анан жок, эгер ошондон кийин анан Ташиевке болгон мамилелер өзгөрбөсө, мисалы адамдардын мамилеси өзгөрбөсө, анда бул фанатизм болуп калат да, мен оюмчачы. Акырындап Ташиевдин жанагы Кайтар дүйнө деп Ташиев жөнүндө документальный фильм чыккандан кийин, ошондон кийин анан баягы бир кезде талтайып турган саясатчылар, унчукпай турган, оозуна кум куюп турган баардыгы четинен чыга баштады. Ал акмак экен, ал андай экен, мындай экен деп чыга баштады. Эмне үчүн азыр чыга баштады? Анткени буга чейин вдруг экөө пранк кылып аткандыр, экөө калп эле урушуп аткандыр. Мен оюмча ошо оюн болуш керек деп ишенбей жаткан серьезный эле адамдарды көрдүм. Аябай көп көрдүм да менчи. Көптөр жазып атышты, чалып сурап атышты, ушу пранк болбосун тиги бу депчи. Эч кандай пранк эмес. Бул өзүнүн жасаган кылмыштары үчүн жооп берет. Балким баягы Садыр Жапаров кандай десем, Садыр Жапаров боорукер, мындай эмпатичный адам да. Эмпат да булчу өз табиятынан боорукер. Анан ошол боорукерлигинин аркасы менен эми баягы ушунча жыл үзөңгүлөш чогуу жүрдүк эле. Иттик кылса дагы, жанагындай нерсе кылса дагы ушунча үзөңгүлөш жүрдүк эле. Анан кийин мындай мамиле кылып калсам кандай болуп калат деп өзүн балким ыңгайсыз сезип, дагы бир шанс берип, баягы мейлен баягы жулуу жумшак кичине сот өткөрүп, анан кийин нары саясаттан четтетип коелу деп жүргөндүр. Анан убакыт келгенде, анан жанагы бул кишинин оңолбойт экенин окончательно көз жеткенден кийин анан мен оюмча андан кийин анан эме кетти окшойт. Ход кетти окшойт да. Тиги бул мындай бир адам болбосун, оңолбосун түшүнгөндөн кийинчи барып алып жана өзү соттолуп атса, аяк биягынан кылган кылмыштардын баары чуруп атса, 75 аксакалдын 5-6оосу камалып атса, беркилердин баарын таягын сүйрөтүп анан кийин сурак алып барып атса, 85-теги, 75-теги, 70-теги чалдарды сурак алып барып отурса, анан кийин тиги барып алып туруп топ деп кичинекей балдарды алдап, анан үйлөрдү белек кылып, анан баягы өзүн баягы ГКНБнын төрагасы болуп жүргөндөй алып жүрсө, анан кыжыр келет да любойнчу. Анан дагы бир нерсе бар. Мисалы, көптөрдөн мындай сөз угам да. Ушу компроматы бар болуш керек, компроматы бар болуш керек. Ташиевдин Садыр Жапаровго карата компроматтар көп болуш керек. Ошол себептен тийбей жүрөт болуш керек деп ойлошот да көптөрүчү. Ошентип сурап калышат, айтып калышат. Мен оюмча эч кандай компроматы жок да. Эгерде Садыр Жапаровго карата компроматтар көп болсо, анда Садыр Жапаров аны кызматтан ала алмак эмес. Алмак түгүл, тиги азыр мына иниси камалып жатат. Возможно, тиги Таймурастын толгон токой кылмыштары ачылып суракта жүрөт, ал камалат. Анан мына бүгүн күйөө баласы камалды. Анан эгерде Садыр Жапаровдун корколуп билиш болсочу, анда анда деген ал кызматтан ала алмак эмес. Тим более тиги жакын туугандарын камай алмак эмес да, мондай абалга келмек эмес. Мунун баардыгы баягы именно ошол Ташиевдин айланасындагы адамдардын чыгарган сөзү да, Анан алдап көрүштү. Эмне үчүн алдайт? Жалал Абаддагы элди
постоянно именно жалалаттыктары үчүн ушактарды таратат. Себеби дегенде тиги Ташиев мына жакында шеф менен жолугуптур, анан тиги министрликти сураса берсе албай коюптур, анан Кабминди сураптыр, анан соодалашып жүрүп атыптыр, жакында кызматка келет экен деген сыяктуу маалыматтарды эмне үчүн чыгарат? Анткени биринчи кезекте ошол Жалал абадта көп адамдарды тойгузган боларчы. Жанагы Алибаевага окшогон ал 1000дин бир эле. Бул бир эле ошол Ташиевдин бир эменин винтигинин кылган жоругу да булчу. Андан тышкары канчалаган бул адамдарга корлук көрсөткөн. Ошолор жеп коет. Ташиевтерди жеп коет. Бышырып жейт да. Ошодон булар чочулап, анан кийин тиги ушундай ушактарды таратып, өздөрүн эптеп баягы корголоп кармап отурушат да, сүр көрсөтүпчү, мындай жанагы мышык болсо дагы арстандын айбатын көрсөтүп, ушинтип картина түзүп кармап отурушкан. Эми ал картинасы дагы баардыгы четинен урай баштады. Ошондой туугандар, анан Ташиевдин дагы толгон токой кылмыштары бар. Эл билген кылмыштары бар, эл билбеген кылмыштары бар. Анан кийин эми кыргыз кичинекей болгондон кийин баарынын өзүнүн тааныш билиштери болот. Анан кийин маалыматтар жетет дегендей көп эле адамдар билип калды азыр. Таймурастын кандай жүргөнүн, Шайырбек Ташиевдин кандай жүргөнүн, калган бир туугандарынын балдарынын кандай жүргөндөрүн, бир тууган агасынын күйөө баласынын жоруктарын четин эле айтып бердим да. Ал андан башка дагы канчасына кордук жасады, ким билет. Ушундай туугандар, ошон үчүн мындай амалпарас, ыплас адамдарды саясаттан жоготуп, коомдон четтетмейин, Кыргызстанда өнүгүү болбойт. Анан баарынан таң калыштуусу ошондой амалпарас адамдардын айланасындагы кармушкадан жем жеп жүргөндөр, акырынан жем жеп жүргөндөр, ошолор менен достошуп бир командада жүргөндөр, бир клан болгондор, ошолор Алла Тааланын оозуна алат. Алла Тааланын атынан касам ичип, анан кийин каргайт сеничи. Акыретте сен тозокко түшөсүң, сен жакшылык көрбөйсүң, кыргыз элинин душманысың, тиги бу депчи. Мен бир нерсени айтып коеюн, туугандар. Кыргыз элинин душманы болуу менен Ташиевдин кылмыштарын ачуунун асман менен жердей айырмасы бар. Ошону биле жүрүш керек. Мен ошол кыргыз элинин ырыскысын жеген адамдардын абийирин ачып, коомго ашкерлеп атам, колунан келишинче. Эмне кылса ошо болсун депчи. Ошол. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.